Так, бисмилlah, мынакей Курандан аяттар. Өткөндө исламдамла жума баянда карыз жөнүндө баян кылды. Куран бул жөнөкөй эле бир паталарда окула турган бир ыр сыяктуу эмес да. Куран бул жашоо эрежеси, мыйзамы. Көптөгөн мыйзамдар, конституциялар Курандан алынган. Аны ошол алар жашырышат да, жашырбай эле айткандар бар. Томас Джефферсон деле айткан экен, Курандан алгам депчи, АКШнын биринчи конституциясын жазып атканда. Мынакей карыз алуу берүү маселеси, нотариус маселеси. Юрист, нотариус, сотторго тиешелүү маселе. Мынакей гражданское право десек болот, мисалы үчүн да. Мына белгилүү мөөнөткө карыз алды берди кылсаңар, ал мамилени жазып койгула деп Алла Таала. Мынакей алды берди карыз сөзсүз жазыш керек экен, бир жерге сөз бир жазуу болуш керек экен. Ортоңордо бир жазуучу адилет менен жазсын. Бул нотариус жөнүндө сөз болуп атат да, бизде нотариус жок. Адилет менен жазсын деп атат. Анан коркутуп келип бычак такаса эле неме кылып койбойчу. Ал Аллах үйрөткөндөй адилеттик менен жазуудан баш тартпасын дейт. Кээ бир нотариустар баш тартып коюшу мүмкүн. Мен баш тартпагыла, мен аны кылбайм деп коюшу мүмкүн да. Бир себептер мененчи. Ошо баш тартпасын дейт, адилеттүүлүк менен жазуудан. Сөзсүз жазсын жана мойнуна карыз алуучу киши айтып жаздырсын дейт. Ал Раббиси Аллахтан корксун жана андан карыздан бир нерсени кемитпесин дейт. Мынакей карыз алуучу адам өзү жаздырыш керек экен да. Кээде бизде юристтерде практикада болгон, коркутуп давай мончага жазгын, давай кол койгун деп коет да. Берки карыз алган адам сүйлөтпөйт дажычы. Бизде болгон бир 10 жыл мурун болгон. Мисалы үчүн 1 миллион 300ге коркутуп жаздырып койгон, карызы 600 канча 400 миңдей болгон негизичи. Сайга апарып эле коркутуп жаздырып алган. Кийин соттошуп жүрүп азайтканбыз да. Эгер мойнуна карыз алуучу адам акылсызыраак, алсыз же айтып жаздыра албай турган дудук болсо, анын ишенди өкүлү адилеттик менен айтып турсун дейт. Мынакей. Мына бизде нотариустар билет. Адам өзү акыл эси жетпесе, грамматикасы жок болсо, түшүнбөсө, жазышты билбесе, ишенди өкүлү жазса болот экен да. Бизде нотариустардын эмесинде бар да булчу. Нотариустардын эрежелеринде бар. Жана өзүңөр ыраазы болгон күбөңөрдөн эки эркек кишиңерди, эгер эки эркек табылбай калса, бир эркек жана эки аялды күбөлүккө тарткыла. Аялдардын бири адашса, экинчиси эскертип турат. Күбөлүккө чакырылган күбөлөр баш тартышпасын дейт. Мынакей. Аял киши көбүнчө унутчак болот экен да. Ошон үчүн эки аял киши деп атат да. Мынакей. Табылбай калса дейт, эки күбөлүккө тарткыла дейт. Анан мына күбөлүккө чакырылганда күбөдө баш тартпасын дейт. Мынакей бизде сотко чакырылганда күбөлөр же тергөө чакырганда күбөлөр көрсөтмө берүүдөн баш тартса берене бар. Бирок конституцияда бир берене бар, адамдар өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартууга укуктуу деген жери бар. Ошон үчүн дагы тергөөчүлөр башында күбө катары сурап коет да. Күбө катары көрсөтмө бериш керек. Аны карызды аз болсо да, көп болсо да өз мөөнөтүнө чейин жазып коюудан эрикпегиле дейт. Мөөнөтүн көрсөтүш керек экен да. Ушунун Аллахтын алдында адилеттүүрөөк, күбөлүк үчүн бекемирээк жана шектенип калбашыңарга жакыныраак дейт. Мынакей кээде мен карыз ал карыз дейт да, өлү адам өлгөндө ким карызын мойнуна алат дейт туурабы? Анан мен карыз, мага карыз дейт, анан тил кат жок болсо адам шектенип калат да. Атам өлүп калды, чын айттыбы, бул жалган айттыбы деп ошон үчүн тил кат жаздырып жүрүш керек. Анан бизде көбүнчө бир туугандар, жакындар тил кат жаздырбайт да. Уят депчи, сен мага ишенбейсиңби деп. Бирок Алла Таала өзү жаздыргыла деп атат. Ал эми араңарда айлантып жаткан накталай соодуңар болсо, аны жазбай эле коюшуңар да силер үчүн күнөө жок дейт. Эгер соода жөнүндө экен, берде соодада аласа бересе көп болот, ошол жөнүндө окшойт. Бирок эгер унутуп калуудан корксоңор же аныгыраак болушуну кааласаңар, өз ара соода кылсаңар деле күбөлөрдү тарткыла, жана жазуучу да, күбөлөр да зыян тартып калышпасын дейт. Эгер мунун тескерисин жасасаңар, бул силердин бузукулугуңардын белгиси. Аллахтан корккула, Аллах силерге ушинтип таалим берет. Аллах ар бир нерсени билүүчү. Бакара 282 аят экен. Бул Бакара сүрөсүндө келген экен да. Бул жерде жана белгилер экен, бул исламда мулан жазгандары. Берип жатканда ашыгын шарт кылуу, карызда сооданы шарт кылуу, карызды шарт кылуу, карызды башка жерде төлөөнү шарт кылуу, карыз төлөнбөй туруп белек алуу,
ашык менен бериштигин билип карыз алуу дейт. Мынакей бул жерде риба жөнүндө дагы маселелер бар экен. Бир нерсе ашык берип койсо, сыйлык берип койсо, сүткөрлүк болуп кетиши мүмкүн дегенчи. Алла Таала Куранда айтат да, силер келишимге бекем болгула, кыяматта келишимгерден сураласыңар дейт. Ошон үчүн келишим түзүүнү биздин динибиз өзү жолго койгон да. Контракт, соглашение дегендейчи. Договор. Ошо келишим бизди динибиз ушундай бизди. Мына бул динибиздеги ушу аяттардан анан алым хадистер да келет, анан алымдар ушуларды илим менен ар кандай салыштырып, өздөрүнүн бир жолу менен ушуларды чечмелеп бизге китептер чыгарып беришкен да. Китептерде соодадагы ушундай муамалат, муашарат дегендейчи. Шариат бул жөн эле бир жанагындай адамды көмгөндө жаназа окуп коюу гана эмес да, бул адамдардын жашоосун жөнгө салат. Куран жөнгө салат да, Куран Алла Таала жөнгө салат. Болгону биз Курандын маанисин түшүнбөгөн үчүн Куранды бир мындай ошо паталарда окуп кое турган эле бир неме катары көрөбүз. Куран бул мусулмандардын эң баш мыйзамы да. Курандан алсак болот да жашоодо көп нерсеничи. Любой алымдан сурасаңар, бир маселе айтса, фатва берсе, Курандан алат биринчи, анан хадистен алат. Ошого баарыбызды Куранга көңүл буруп, Курандагы аяттарга маани берип, ой жүгүртүүгө чакырамын мен.